Өзбекстандын Наманган шаарында гүл фестивали өттү. Коңшу мамлекетте бул майрам 60-шы жолу белгиленүүдө. Жыл сайын гүлдөр гүлдөп, шаар кооздукка оронгон ушул мезгилде өткөрүлүп келген иш-чарага өзгөчө көңүл бурулат. Анткени облус боюнча гүлдүн түрлөрү өзгөчө ыкмалар менен өстүрүүдө дайыма алдыңкы орунда ээлеп келүүдө. Бул ирет фестивалды белгилөөдө өзгөчөлүк катары Наманган шаарынын бийлиги автоунаалардын паратын өткөрдү. Анда автоунаалардын ар кайсы түрүнө жараша гүлдөр менен кооздоп чыгышты. Чыгармачылык менен айкалыштырылып жасалгаланган унаалардын паратын көрүүгө чет өлкөлөрдөн да коноктор келишти. Ал эми жергиликтүүлөр бул майрамды жыл сайын күтүшөт. Анткени мында гүлдүн 100гө жакын түрү коюлган жарманке уюштурулат. Анын баасы да бир топ арзандатылып, гүл сүйүүчүлөрдүн аянтчасына айланат. Gül bayramı Namanganda bekar ötközülmese gerek. Çünkü Гүл майрамы Наманганда бекер өткөрүлбөсө керек. Анткени гүлдүн түрүн ушул жайдан табууга болот. Тарыхы дагы терең. Мына 60 жылдан бери катар гүл майрамын белгилеп келүүдөбүз. Кечээ күнү мен Ташкент шаарында коноктоп жүрсөм, 28 мамлекеттен келген өкүлдөр менен баарлашып калдым. Аларга гүл майрамын 60-шы жолу белгилеп жатабыз десем, таң калуу менен кабыл алышты. adam 60 yıl ötüp gitkenine ham sezmeye kalar ekan.